анткени октябрь айынын башында бизге Россиядагы нефти иштетүүчү заводдор бааларды жогорулатуу менен берип атышат да. Бизге бере турган дүң бааларды орто эсеп менен айтканда бензин группасына болсо $50 чейин кымбаттоо болуп атат, ал эми дизель отунуна болсо $40 чейин кымбаттоо болду да. Ошондуктан биз ушундай божомол берип атабыз. Ушул октябрь айдын орто ченине чейин баалар, бензинге болгон баалар дагы 1,5 сомго, ал эми дизель отунуна болгон баа 1 сом тегерегинде чейин жогорулатуу күтүлүүдө депчи. Ошого анан көп ушундай суроо болгондуктан биз келип ушундай кененирээк маалымат берели деп кечээ пресс жыйын өткөргөнбүз. Бүгүн дагы ар кайсы радио, интернет булактарына барып, ал жерден биз дагы толуктап мындай маалымат берип атабыз. Орусия менен келишим кандай болду? Сүйлөшүүгө бара алдыкпы ал өлкө менен? Жеткирүү боюнча. Жеткирүү боюнча бизде өкмөт аралык келишим бар. Биз баягы бажы төлөмдөрүнөн бошотулуп, ошол пошлинасыз Кыргызстанга алып келебиз. Ошондуктан бизде кырдаал бир канча болсо дагы биздин коңшу мамлекеттерге караганда бир аз жакшыраак болуп атат бүгүнкү күндө. Ошондо айта кетем, азыр дароо эле мисалы үчүн Өзбекстанда бизге караганда бир 10 сомго чейин кымбат болуп атат, 8-10 сом тегерегинде. Ал эми Тажикстанда 20-21 сомго бизге караганда кымбат да. КМШ өкмөлдөрүн айтып кетсек, мисалы үчүн Молдовада 43 сомго чейин айырма болуп атат, Украинада 39 сомго чейин, Грузияда 25 сом. Ошондой чоң эле бизге караганда айырма болуп атат, аларда кымбатыраак болуп атат. Ошондуктан биз ушундай маалымат берели дегенбиз. Анткени мына октябрдын 1-нен баштап биз ар дайым биздин нефтетегилер алып жүргөн 2 завод бүгүнкү күндө ремонтко туруп калгандыктан, анан Өзбекстан менен Казакстанда бүгүн тартыштык болуп атканын өзүңөргө маалымат болсо керек. Өзбекстанда акыркы 10 күндүн ичинде сентябрдын аягынан бери Ташкент, анан ошол областта бензин группасы боюнча тартыштык болуп, ал бүгүнкү күндө аябай эле чоң баягы мунай коюучу станцияларда чоң кезектер тизилип, азыр бензин жок, өтө кырдаал начар болуп турат ал жерде. Ал эми Казакстандын мисалы үчүн Түркистан тарабында бүгүнкү күндө 400га жакын мунай коюучу станция дизель отуну жок турушат да. Канат мырза, азыр сиздердин ушу нефти трейдерлер ошол бааны туруктуу кармоо үчүн кандай чараларды сунуштап жатат? Ушуга өткөнгө чейин былтыр пандемияда мунайдын баасы түшкөнү байкалды, андан бери биздин өлкөдө канчага өстү баалар? Ошону мындай майдалап айтып бересизби? Азыр толуктап айтып кетсек, мындай болот да. Былтыр чын эле дүйнө жүзү боюнча экономика туруп калганда, нефтиге жана нефти продуктага болгон баалар бир кыйла төмөндөп түшүп кеткен болчу. Өзүңүздөр билсеңиздер, бизде бензин 11-12 сомго чейин ылдыйлаган баасы. Ал эми былтыркы жылдын аягынан баштап дүйнө жүзү боюнча экономика калыптана баштады. Суроо талап көбөйгөн натыйжасында ошол ОПЕК плюс келишиминин катышуучулары, ал 21 мамлекет нефти өндүрүүнүн көлөмдөрүн кыскартып, аларды чоңойтпой, атайын ошондой дефицитти пайда кылып туруп, бүгүнкү күндө жасалма болуп атабы? Жасалма кылып туруп, анан бүгүнкү күндө нефтиге болгон бааларды жогорулатып атат да. Эгерде айта кетсек, былтыркы жылдын аягынан бүгүнкү күнгө чейин 2 эсеге жогорулады нефтинин баасы. Эгерде жыл аягында бир Brent үлгүсүндөгү нефтинин бир баррели $40 жетип жетпей турган болсо, бүгүнкү күндө $80 тегерегинде болуп атат да. Ал эми биз сатып алган Россиядагы дүң баалар болсо, бензин группасына болсо 130% жогорулады. Ал эми дизель отуну боюнча 70% чейин жогорулаа болуп атат да. Кыргызстандын ичиндеги болсо чекене баалар бензин группасына болгону 59% жогорулады. Ал эми дизель отунуна болсо 40% жогорулады да. Анын баары ошол биздин ассоциация мүчөлөрүнүн нефти трейдерлер, мунай сатуучулардын аракети. Бул заводдон 2 айлык мындай чоң көлөмдө баа менен алып туруп, ошол бааны бир калыбында кармап, кескин турда жогорулатпай, акырындык менен гана бааны жогорулатканга, анан баягы дүң баалардан биздин чекене баалар артта калып атканы ошонун себебинде, натыйжасында болуп атат да.